Ала тоого каз катар тизилген өрт өчүрүүчү автоунаалар. Сентябрь айында Садыр Жапаров менен Си Цзиньпиндин жолугушуусунда Кытай Кыргызстанга өрт өчүрүүчү, куткаруучу, сактоочу техникаларды жана мобилдик госпиталды бекер берери айтылган. Борбор каладагы Ала тоо аянтына өрт өчүрүүчү жана тез жардам автомашиналарын, автобустарды каз катар тизишти. Бул жаңы техникаларды мамлекеттик органдарга салтанаттуу тапшыруу үчүн борбордук аянтка алып келишкен. Сентябрь айында Садыр Жапаров менен Си Цзиньпиндин жолугушуусунун жыйынтыгында Кытай Кыргызстанга өрт өчүрүүчү, куткаруучу, сактоочу техникаларды жана мобилдик госпиталды бекер берери айтылган. Маалымат булагы Спутник KG. Бірінші енді басылып келіп айтып кетішіміз керек. Бұл елге қандай отчет иретіне қатары НПО-ларға қаршы, тегі бұзықларға қаршы өте активділігіңіздерді көрсетіп отырсыздар. Аз қалды Құдай бұйырса. Ошол эле учурда анын каржы булактарынын кандайдыр бир фонд деп өзүн атап алып эле ошол эски канчадагы жылдан бери Сорос фонд атындагы Джордж Сорос атынан биздин акчага кандайдыр бир массалык маалымат каражаттарын колдоого деп бөлүнгөн акчаларына бөгөт коюубуз керек. Сорос фонд деген фонддун биздеги имаратты кеңсеси Бишкектин ортосунда жайгашкан. Алдын кеңсенин башчылыгы бир нече жолу улуттук коопсуздук комитетине суракка чакырылган. Урматтуу мекендештер, сиз Москвада иштеп, кирди чыкты кызматына муктаж болсоңуз, биздин кызматтан пайдаланыңыз. Биздин компания эң акыркы үлгүдөгү унаалар менен камсыздалган. Салондо акысыз Wi-Fi бар, жана документтер жагынан жардам беребиз. Бизде көп жылдык тажрыйбасы бар айдоочулар иштейт. Кандайдыр бир ушул НПО бейөкмөт уюмдар жанагы лесбиянка гейлерди колдогон жанагы бузукуларга дагы каршы туруубуз керек. Бул бүткүл кыргызстандыктардын мээнети жана иш аракеттери. Сорос фонду деп аталган жанагы бузукалардын каржы жанагы фонду жабылышы керек биздин өлкөбүздө. Эркин Кыргызстан партиясы Сорос фондун жабууну талап кылды. Эркин Кыргызстан саясий партиясы чет өлкөлүк тыңчы макамы тууралуу мыйзамды колдойт. Бул тууралуу бүгүн 31 январда Акипресс агенттигинде өткөн маалымат жыйында аталган партиянын төрагасынын ордун басары Бакытбек Мойдунов билдирди. Өзүн саясий блогер катары тааныштырган Илимбек Исраилов болсо, бейөкмөт уюмдар каржы булактарын ачыкташы керек экенин айтып, Кыргызстанда иш алып барган Сорос фонду жабылышы керек экенин белгиледи. Сорос фонду ар кандай гранттар менен элдин башын айлантып жатат, ал түстө революция уюштуруу менен алектенет. Америка Кошмо Штаттын саясатын жайылтат, өлкөнүн туруктуулугуна зыян келтирүүдө, деди Исраилов. Маалымат булагы Баракелде.